Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда ден соолук көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн бул жолку темасы эне баланын саламаттыгы жана энелердин өлүмүн кантип алдын алсак болот. Мына ушул теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Анткени 2023 жылы мына ушул өлүм саны көбүрөөк болгон болсо энелер арасында 24 жылы 7 катталса, ал эми 25 жылы 8 өлүм катталган. Ал эми азыркы биздин 26 жылы мына ушул май айына чейин дагы өлүм көрсөткүчү катталган. Ошондуктан биз энелердин өлүмүн кантип алдын алышыбыз керек? Бул багытта дарыгерлер кандай кеңештерин берип келатышат? Кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз мына ушул Манас шаарындагы үй бүлөлүк номер 3 үй бүлөлүк тобуна келгенбиз. Мына ушул жерде гинеколог болуп иштеп келаткан Гүлкайыр Эргешова менен кененирээк сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиңер. Акыркы жылдар аралыгын ала турган болсок, энелердин өлүмү көп катталып жатат да. Андан сырткары баягы ара төрөлгөн балдардын дагы саны көбөйүүдө. Мына ушул оорулар эмне себептен көп катталып атат? Себептери кандай? Анткени бүгүнкү күндө энелерге түшүндүрүү иштери аз болуп жатабы маалыматы, же болбосо энелердин бир кайдыгерлигинин айынан мына ушул көрсөткүчтөр көп катталып жатабы? Саламатсыздарбы? Ооба, сиз айтып жаткан суроо аябай актуалдуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө сиз айтып жаткандай энелердин өлүмү жана жаш балдардын өлүмү өсүп жатат жылдан жылга. Быйыл мына апрель айында эле бизде 2 энелердин өлүмү катталды. Энелердин өлүмү, балдардын өлүмүнүн себеби бул жарандар да өздөрү да күнөөлүү жана дарыгерлер тарабынан катачылыктар кетип жатат. Энелердин өлүмүн алдын алыш үчүн тыгыздык байланышта болуш керек врач жана пациент. Биз деген пациенттерди тынбай чалып сурап турушубуз керек. Өзү негизи протокол боюнча кош бойлуу аял 38 неделяга чейин 9 прием болуш керек картада. 9 жолу келиш керек. Анын ичинде өздөрүн жабылып болуп калса келе берет бизгечи. Анан ошол кош бойлуу мезгилинде учетко турганда үй бүлөлүк дарыгер тобу опасный признаки деген бар бизде, опасные признаки во время беременности. Ошол түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүшүбүз керек. Эгерде кош бойлуу аял башы ооруп, башы айланып, кускусу келип, бели ооруп, ичи ооруп, кан келип жатса, колдору буттары чымырап, одышка болуп жатса, то сөзсүз түрдө бизге үй бүлөлүк дарыгер болбосо үй бүлөлүк медайымдарга звонок кылып бизге кайрылыш керек. Ошол эле учурда биз үйгө, патронаждарга барабыз. Кош бойлуу аялдардын состояниясын сурап, аларды анализдерге чакырабыз, анализ тапшыруугачы. Ар бир приемдо бизде өзүнө керектүү анализдер бар. 12 неделяга чейинки аябай көп анализдер бар. Бизге ошол толук камдуу тапшырып бериш керек. Бирок ошол пациенттер кээде өздөрү дагы толук камдуу тапшырбай, анализдери толук болбой калып атат. Кээде кечириктирип алып келип берип атат. Кош бойлуу аялдар чакырсак келишпейт, телефон аркылуу чалсак алышпайт, кайненесинин айтканын кылышат, күйөөлөрүнүн айтканын кылышат. Анан учетко турганда биз анемиясы барбы, жокпу ошону тактап, башка оорусу барбы тактап алышыбыз керек. Анан анемиясы бар болсо, биз обязательно протоколго ылайыктуу биз өзүнө жараша дозасын коррекция кылып жазып беребиз. Анан железо жазганыбызда обязательно кош бойлуу аялдар аны ичиш керек. Аны кээде ичпей койгон аялдар да бар, потому что үйүндө кайненеси ичпей, биз мурда ичпей эле төрөгөнбүз деп ушундай варианттар да бар. Ошол себептен дагы көп аялдарыбыз өз дарыларын толук кандуу ичпей калып атат. Бизди алдап коюшуп атат. Өз убагында келишпейт, чакырсак, телефон чалсак да алышпайт, толук кандуу жооп беришпейт. Анан өзүнүн оорусу бар болсо бизге жашырышат. Жалоптары бар болсо деле бизге келбей сразу эле больницага кетип калышат. Айрым учурларда мына ушундай баягы жооптор аркылуу айрым кайненелер дагы жаман көрүнүп калат да. Анткени дарымекти ичкен эмеспиз деп айтышат деп атпайсызбы? Бирок азыркы таптагы
жаштар болобу, эне болчу энелер бала күткөндөр сөзсүз түрдө дары ичүүгө муктаж да, бирок андай болгон эмес. Ошонун себептери эмнеден болот атам да? Толук кандуу ичип жүргөн аялдар деле аябай көп бизде, аябай ответственный, өз убагында ичип, өз убагында анализдерин тапшырып жүргөн аялдарыбыз дагы көп. Балдардын өлүмү кээде инфекциядан да болушу мүмкүн, это внутриутробный инфекция деп коет. Бала жатында жатканда эле өзү эне кош бойлуу убагында грипп же башка оорулар менен ооруп калса, анын бала түйүндө жатканда сууда өсөт да, ошол суусу заражение болуп калышы мүмкүн да. Обычный грипп менен деле оорусак, суусу жашылданып, ошондон келип заражение болуп, инфекция ошондон жугуп, анан балдардын өлүмү ошондон деле болушу мүмкүн да. Аялдардын өлүмү бул көбүнчө эле на последнем сроке аялдардын давлениясы көтөрүлүп кетип атат, мочасында белок чыгып калып атат. Бул деген бул до наступления беременности аялдар, кыздарыбыз планировать этпей атат да. Планировать эткен эмне деген, бул до планирования беременности общий анализ крови мочи тапшырыш керек. ПТС көбүнчө бул бөйрөк оорусунан келип чыгат. Бөйрөк оорусун өз убагында лечение кылбасак, кош бойлуу убагыбызда ушинтип кан басымыбыз көтөрүлүп, общий анализ мочиден белоктор чыгып калат, ошондон келип чыккан осложнениябыз болуп саналып атат да. Анан ушул ПТС-тен айтып кетчү эмем бар. Аялдар, если баштарыңар ооруса, башыңар айланса, кускуңар келсе, то заматта өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңерге, болбосо медайымыңарга обязательно чалыңыздар. Ар бир эне баланы күтүп жатканда ата эне сөзсүз түрдө бул нерсеге даяр болуш керекпи? Балким мына ушул нерсе даяр болбогондун кесепетинен бизде ошо балдардын дагы энелердин дагы өлүмү көбөйүп жаткан жокпу? Элдердин жанагы сактануу деген нерсе тууралуу жөнүндө мындай түшүнүгү аз болуп атат да. Ошондон келип чыккан бир себеп болуп атат да. Бул врачтар, биз үй бүлөлүк дарыгерлер постоянно эле түшүндүрөбүз аялдаргачы. Төрөбөгүлө, если кесарево болсо, как минимум 3 жыл сактангыла, если естественный роды болсо, как минимум 2 жыл сактангыла дейбиз, потому что ар бир төрөттө аялдын организми чарчайт да, мындайча айтканда чарчап калат. Анан кийинки төрөткө биз даяр эмес болуп калабыз да. Биринчи төрөйбүз, биринчи балабызды эмизип атканда эле экинчи балабыз боюбузда болуп калышы мүмкүн да, потому что бул планировать этпегенден келип саналып атат. И балдардын өлүмү да ошол себептен келип чыгып атат да. Баланын амандык төрөлгөнү, анын ден соолугунун жакшылыгы ата эненин ден соолугуна баягы көз каранды да. Айрым учурларда көпчүлүгүндө эле энеге гана көбүрөөк оодара беришет да. Энесинин организми слабый болчу деп. Бул балким атасына дагы бир көз каранды болбойбу? Балким анын деле кайсы бир оорусу болуп калышы мүмкүн же кандайдыр бир таасири боло алабы атанын? Албетте, айтканыңыз туура. Бул генетика, наследственность жакты да карайт. Атасы жактан оорусу бар болсо, чоң атасы, чоң энеси ооруган болсо, ошол жакта ошол ген боюнча оорулар бар болсо, то обязательно баласына өтүшү мүмкүн. Эми 100% эмес, 70-50% өтүшү мүмкүн. Энеден гана зависит этпейт факторлорчу. Бул атасы жактан да зависит этет. Анан кош бойлуу аялдар, суранат элем, сиздер өз убагында приемга келип, өз убагында дарыңыздарды ичиңиздерди суранат элем, үй бүлөлүк дарыгерлер жазган дарыларын. Жогоруда сөз башыңызда айтып кетпедиңизби? Азыркы күндө энелердин өлүмүнүн санынын көбөйүүсү дагы ушу 38 неделяга жетип калганда болуп калып атат депчи. Бөйрөгүндө белок болуп калып атат, кандайдыр бир өзүнүн оорусу пайда болот. Бирок ошол кезге чейин ар бир кош бойлуу келин дарыгердин көзөмөлүндө болот да. Мына ошол нерселер ага чейин билинеби? Билиниш керек, ооба, билиниш керек. Ал кээде үй бүлөлүк дарыгерлер жакшы көзөмөлдөбөсө, ушундай энелердин өлүмү келип чыгышы мүмкүн. Бизге алгач келген кош бойлуу энелер биринчи эле регистратурабызга келет. Бул жактан талон алып, анан кийинки смотровой кабинетибизге барат. Ал биринчи кабинет. Ал жактан рост, вес, давленияларыбызды өлчөп, анан врачка көтөрүлөт экинчи этажга. Азыркы күндө баягы көп балдардын ара төрөлүп калган себептери дагы баягы фолий кислотанын аздыгынан мына ушул дарыга муктаж болушат да. Ошонун жетишсиздигинен баягы организмдин кемтиги менен төрөлүп калып атышат да.
Бунун себептери дагы эмнеде? Эмне себептен мына ушул витаминдер жетишпейт да? Туура айтасыз. Негизи эле биздин күнүмдүк питаниябыздан деле зависит этет. Азыр толук кандуу биз питание албай атабыз. Көбүнчө көчө тамактарын жеп калганбыз. Гамбургер, шаурма, суши, ролл, рамен деген тамактардычы. Буларда жакшы, бизге керектүү витаминдер жок да бул тамактарда. Анан учетко турганда кош бойлуу аялдарга биз обязательно протокол боюнча да бар. Обязательно йодомарин менен фолиевая кислота назначение кылышыбыз керек. Жок дегенде фолиевая кислотаны да обязательно ичип койгулачы деп суранабыз да, жана кээ отказ берген кош бойлуу энелергечи. Потому что фолиевая кислотанын жетишпегенинен аял балдардын ара төрөлүп калганынын себеби да бир бул ушул болуп эсептелип атат. Анан врожденный порогдор дагы аябай көп төрөлүп атат. Эми бир причинасы ошол болуп саналат да. Ошон үчүн кош бойлуу аялдарды суранат элем, өз убагында фолиевая кислота ичип туруңуздар. Аны канча аралыкта ичиш керек? До планирования кош бойлуу болгонго чейин эле, наступление беременности болгонго чейин эле ичишиңер керек. Ошо баланы планировать этип күтүп жатканда эле ичип башташыңар керек. Дозасы өзү негизи беременналарга 400 микрограмм болуп эсептелинет протокол боюнча. Бирок бир таблеткадан бир мал ичип берсеңер болот фолиевая кислотаны. И йодомаринди да 200 дозасы бар, 200 миллиграммдык бир таблеткадан бир мал эртең менен тамактан кийин ичсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө дарыгерлердин баягы учетко кабыл алуусу канча апталыгынан башталыш керек? Канчага чейин мына ушул баланын ден соолугун жакшы билгенге чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө? Кош бойлуу аялдар негизи учетко бизге 12 неделге чейин туруш керек, обязательно кечикпеш керек, потому что 12 неделде самый важный органдар развития болуп баштайт. 12 неделясында биринчи скринингде өтөт, УЗИден биринчи скринингде өткөндө уже жанагы 12 неделдик баланын баардык орган системалары уже өрчүп калган болот да, иштеп, баш мээси болот, жүрөгү болот, буту болот, колу болот, ичи баардык органдары жаралып калган болот. Ошон үчүн 12 неделге чейин туруңуздарды суранам. 12 неделядан өтүп кетсе, кош бойлуу аялдарда ар кандай осложнениясы келип чыгышы мүмкүн. 12 неделден баштап керки аялдарда давлениясы көтөрүлүшү мүмкүн, одышка болушу мүмкүн, же болбосо кан келип кетиши мүмкүн. 12 неделден ашып кетсе, ошол аялда эгерде обменный картасы жок болсо, то мындайча айтканда документациясы жок деп эсептелинет да ал аялдачы. Обязательно өзүнө кам көргөн аял обязательно 12 неделге чейин келип бизде учетко турат өзү негизи. Азыр бул жерде кош бойлуу айымдар текшерилет, Ооба. Бул жакта биринчи кабинет, бул жакта кош бойлуу негизи эле пациенттер, жарандар бул жака келип өзүнүн рост весин, давлениясын өлчөтөт. Бул жакта биз кош бойлуу аялдарды биринчи көрүп алабыз, анан врачтарга жөнөтөбүз. Эненин ичиндеги баланын начарлыгы бул ошол мен айтып кеткендей биринчи триместринде эле, это получается 12 неделинде эле билинет. Баланын жүрөк согушун биз 26 неделядан баштап угуп баштайбыз. Стетоскоп мененчи, бул жакта амбулаторный приемда биз стетоскоп аркылуу уже баланын жүрөгүн өлчөп баштайбыз. Кош бойлуу эненин ичин өлчөйбүз, высота состояния на матке, окружной живота өлчөп, анан ошол аркылуу биз жана бала өсүп атабы, өспөй атабы, ошол аркылуу билебиз да. Ушул параметрлер бизге баланын өрчүп атканы, өсүп атканы, вес кошуп атканы ошондон билинет бизге. Саламатсызбы эже? Кош бойлуу экенсиз, көпчүлүгү дарыгерлердин көзөмөлүнөн ай сайын өтүп туруш керек, бирок аралап келгендер дагы бар экен да, ошонун негизинде баягы энелердин өлүмү көбөйүп атабы, же бала ара төрөлүп калабы деген ойлор пайда болот да. Анан сиз канчанчы балаңызды күтүп жатасыз? Анан көзөмөлдө тез болуп турасызбы? Азыр мен 4-чү баламды күтүп отурам. Анан ай сайын эле келип турам. Медсестраларыбыз чакырат өзүлөрү, анан врачыбыз ушул айда кел, мынчанчы числодо кел деп өзүлөрү бизге айтып берет. Азыр мен өзүм эмен дагы келдим, өзү чакыргандан дагы келдим азыр приемго. Ай сайын анализдерин тапшырып турам, айткан анализдерин. Кыйынчылыктар азыр жакшы эле. Азыр уже 26 неделя болуп калдык, жакшы азыр. Ден соолук ар бир адамга өзүнө керек. Биринчи өзүбүздү карашыбыз керек, энебиз. Анан энелер ошо баласын да ойлош керек да. Анан мисалы үчүн азыр мен 4-чү балам болсо, 4-ичимдегин дагы, анан сырттагыларды да ойлошума туура келет да. Ошон үчүн тынбай дарыгерлердин айтканын жасап,
анализдерин өз убагында тапшырып, УЗИге түшүп өз убагында. Ошентип эле алып турабыз. Бул жерде ушул кош бойлуу аялдардын давлениясын, рост весин өлчөйбүз. Анан бул кабинеттен чыгып, кош бойлуу аялдарыбыз өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине киришет. Врачтарга Врачтарына киришет. мына ушул текшерүү учурунда жогоруда айтпадыңызбы, жүрөк согушунан баланын кайсы бир ушу ден соолугу начарлыгы мына ушу УЗИ аркылуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө текшерүү аркылуудан деле билинет депчи. Балким ара төрөлүп калган балдардын убактысына жетпей төрөлүп калганын дагы бир себептери ушулар болгондо. Албетте, ара төрөлүп калган балдардын негизи себептери көп. Бир жактан бул кош бойлуу эне өзү да саналат. Кош бойлуу эне өзүнүн оорусунан улам келип чыккан причинасы болуп эсептелинет. Бул бир причинасы ПТС, бул преэклампсия тяжелой степени. Преэклампсияда кош бойлуу эненин давлениясы көтөрүлүп кетет, мачасынан белок чыгып калат. Анан аны бул жактагы балдарын да сактап калуу, ойлойбуз да, бул жакта 3 баласы бар, ичинде келсе 4-сү болсо, аялды сактап калуу максатында дагы биз аны айына жеткирбей төрөтө алышыбыз керек да. Ошондой целде кийинки балдар ара төрөлүп калып атат, айына жетпей элечи. Азыр булар дарыгердин көзөмөлүндө. Ооба. Эже айтсаңыз, мына ушул дарыгерлердин көзөмөлүнө сөзсүз түрдө 9 айга чейин мына ушул кош бойлуу келиндер көзөмөлдө болуш керек, Ооба. Бизге канча эрте көзөмөлдөө болсо, эненин ден соолугу үчүн баланын ден соолугу үчүн дагы пайда. 11 жумалыгына чейин келип учетко турушат. Андан кийин 12 жумасында, анан 16, 20, 26, 30, андан 34, андан 2 жума сайын 36, 38, 40 жумага чейин улам көзөмөлдөө болушат. Булардын телефон номерлери контактный бизде тыгыз байланыштуу болобуз. Еще телефондо өздөрүндө дагы тынбай сурап турабыз. Жумасына бир жолу суралат, еще көзөмөлгө келишет. Булар көбүнчө кош бойлуу аялдар ответственный болсо, өздөрү айтылган убакта аябай жакшы келишет, өздөрүнүн ден соолугу да жакшы болот. Кандай бизге өз убагында келип турса, кош бойлуулук жакшы өтөт. Биз үчүн да, эне үчүн да жакшы. Дарыгер катары айтсаңыз, мисалы үчүн мына ушул биз жогоруда сөз кылып аткан балдардын ара төрөлүп калышы же энелердин өлүмүнүн саны көп болуп атканы мына ушул кош бойлуу мезгилде гана кандайдыр бир нарушение аркылуу билинеби? Албетте. Биз эскертүү бересиздер. кош бойлуу менен тыгыз байланышта болсок, кош бойлуу дагы бизге ишенип өз жалобун мындайча убагында айтып турса, ошо ара төрөлүү же болбосо эненин же болбосо балдардын өлүмү азаймак. Ошо кош бойлуу эне дагы жооптуу болуш керек, и врач дагы жооптуу болуш керек ошого караган. Бизде ара төрөлүү же балдар же болбосо эненин баланын өлүмүнө көбүнчө себеп болгон нерсе бул кош бойлуулардын аскандуулугу же болбосо туура тамактанбоосу, өз учурунда эс албоосу, же болбосо көзөмөлгө көбүнчө биз айтып турсак дагы кош көңүл мамиле кылып көп көзөмөлгө келбей коюусу да себеп болуп калышы мүмкүн. Эне баланы күткөндөн кийин төрөгөнгө чейин бул эненин милдети деген сыяктуу дагы көз караштар бар да. Буга бир үй бүлөнүн бүтүмдүгү көз карашы бирдей болуш керекпи? Ата эненин, Албетте. атанын. Биз кош бойлууларга кеңеш өтүп жатканда жана ошондой төрөлгөн баланын үйүнө барып көрөбүз. Ошол учурда беседаны, кеңешти бир эле энеге эмес, үй бүлөсүн чогултуп өтүүгө аракет кылабыз. Бул жака кошо келгенде дагы жолдошун же болбосо ким коштоп келсе, ошолор менен кошо беседа өтүшкө аракет кылабыз. Эмнеге дегенде ошол кош бойлуу аялга үйдөгүлөрдүн мамилеси же болбосо колдоосу дагы аябай чоң роль ойнойт. Жогоруда мына ушул баланын, эненин ден соолугу жана энелердин өлүмү боюнча бир топ мына ушул дарыгерлердин кеңешин уктук. Жалпы эле биздин ушул болочоктогу эне болчу ата энелерге, жалпы эле үй бүлөлөргө кандай өзүңүздүн ой пикириңизди айтат элеңиз? Кош бойлуу аялдарга сунуштайт элем, эртерээк учетко туруңуздарды 12 неделге чейин. 12 неделге чейин туруп, баардык анализдерди тапшырып калыңыздар, потому что 12 неделде уже первый скрининг башталат. Первый скринингде баланын баардык параметрлери көрүнөт УЗИденчи. Ошого суранат элем, өз убагында туруңуздар, биз чакырганда өз убагында келиңиздер, өз убагында өзүңөрдүн дарыларыңыздарды ичиңиздер, туура тамактаныңыздар. Анан үйүңүздөрдөгү жана кайнене, эне, күйөөм каршы болуп атат дебей, обязательно биз айткан дарыларды ичиңиздер.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге мына ушул энелердин өлүмү жана балдардын ден соолугу боюнча гинеколог Гүлкайыр Эргешова эжеге болду. Сизге ишиңизге ийгиликтер болсун. Дагы да мына ушул жакшы кеңешиңиздерди берип жүрүңүздөр. Мына ушундай жогоруда бир топ жакшы бир пикирлерди айтып өттү. Анткени баягы көрүүчүлөр ар бириңиздер өзүңүздөрдүн тыянагыңыздарды мына ушул жооптор аркылуу алсаңыздар болот экен. Сөзсүз түрдө дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, баланы кучагыңызга алганга чейин сөзсүз түрдө өзүңүздүн ден соолугуңузду жакшы караңыз деп биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Айгүл Семетиева алып бардым. Кайрадан кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.